Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын жыйынтыгында Казакстандын чек арасынан өтүү мүмкүнчүлүгү жогорулады деп билдирет Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Анын айтымында макулдашуулардын натыйжасында жеңил унаалардын Казакстан аркылуу Россия жана Кытайга өтүүсү жеңилдейт. Эми Кыргызстандын жарандары Казакстанга эч тоскоолдуксуз кире алышат. Жакынкы аралыкта темир жол транспорт маселеси дагы чечилет, дейт Казакбаев. Судьялар кеңеши президентке Жогорку соттун судьясы Каныбек Бокоев менен Анархан Базаралиеваны кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууну сунуштады. Бул тууралуу бүгүн 4-мартта парламенттин жыйынында президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов билдирди. Анын айтымында Бокоев жана Базаралиева ден соолугуна байланыштуу жыйындарга катыша алышпайт. Эки судья бул боюнча жазуу жүзүндө кайрылышкан. Депутаттар добуш берүү менен аталган эки судьяны кызматынан бошотууга макул болушту. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун жетекчилигинен кызмат опузалоо фактысы аныкталды. Тергөөнүн маалыматына караганда, Кыргызстандын улуттук электр тармактары компаниясынын бөлүм жетекчиси опузалоо жана коркутуу менен ортого жогорку кеңештин депутаттарын жана жогорку кызмат адамдарды салып, жетекчисине таасир этип, Кыргызстандын улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун бир филиалынын директору кызматына дайындоону талап кылган. Бул боюнча сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында ал кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Лейлек районунда күйүүчү майды мыйзамсыз ташып бара жаткан 4 жүк ташуучу автоунаа аткезчилик жол менен 40 тоннадан ашуун күйүүчү майды чек арадан чыгарып бара жаткан жеринен кармалганын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Кармалган автоунаалар күйүүчү май ташууга ыңгайлаштырылган контейнерлер менен жабдылган. Айдоочулардын жүк ташууга уруксаты берген тиешелүү документтери болгон эмес. Ошондой эле автоунаалар коңшу өлкөнүн жаранына таандык болуп, Кыргызстандын мамлекеттик номурларын мыйзамсыз колдонуп жүргөндөрү ачыкталган. Учурда бул фактыга тиешелүү адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Эсиңиздерге салсак, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын 2-марттагы токтомуна ылайык Кыргызстандан күйүүчү майды ЕЭП алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизилген. Жалал Абад облусунун Аксы районунда уулануудан каза болгондордун саны 6 адамга жетти. Жергиликтүү айыл өкмөттүн билдирүүсүндө 3 күн мурун 20 адам бир жерде тамактанышкан. Учурда 3 адам райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Айрымдарынын абалы орто оор. Жабырлануучулардын айтымында алар 5 бармак салат, спирт жана суусундуктарды ичишкен. Учурда Аксы райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистери аймактык ооруканада эпидемиологиялык иликтөөлөрдү жана бир дасторкон үстүндө тамактанган адамдарды текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Бүгүн 4-мартка караган суткада Кыргызстандын аймагында дагы 54 адамдан COVID-19 диагнозу тастыкталды. Сутка ичинде Кыргызстанда илдеттен каза болгондор катталган жок. Республиканын ыкчам штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпы 1468 адам коронавирус менен пневмониядан көз жумган.